Başladım. Саламатсыздарбы достор. Бул жерде өзүңүздөр көрүп аткандай акырын көчүп атат. Бул тарапта бул индустар болсо адам өлгөндө өрттөшөт экен адамды. Бул жагында байларды, саясатчыларды колунда барлар бул тарабында өрттөнөт экен. Баарын өрттөп туруп, анан ушеки сууга гүлүн төгүп таштайт экен. Бир акчакта кедейирээк колунда жок адамдарды өрттөйт экен. Анан могу көрдүңүздөрбү, могу жерде азыр өлүктү сөөктү жаткырып алып, үстүнө гүл салып атканы, бул кийин адам башка жака төрөлгөндө гүлдү жакшы мол жерде төрөлсүн деп кылат экен. Анан ошеки сөөккө туугандары акча да салышат экен да. Акчаны салган себеби бул кийин жаны барып башка жерде барып төрөлгөндө акчалуу болсун деп салат экен да. Эми булар ушуга ишенишет экен. Керек болсо мына могу маңдайда турган имарат бул болсо хоспис экен. Бул жерге адамдар өлүш үчүн келет экен. Өлөрүндө акча төлөп, ушул жерге жатып, ушул жерде эле дароо мен сөгүм сууга чыгып кетсин деп өрттөшөт экен да. Мынакей ар бир улуттун өзүнүн салттары бар. Бул жерде эми ушу Непалдыктар, индустар болсо керек, булар салттары ушундай экен. Бизге эми албетте бул үрөй учурчу нерсе, бирок буларга көрдүңүздөрбү, элдин көзүнчө эле ушинтип эле сөөктү атайын детинтип гүл менен, май менен жакшылап обработка кылтырып эле анан өрттөп салышат экен. Тигине ар жакта түтүп атканын карасаңыз, ар жакта бирөөнү өрттөп койду. Эмисте түтөтүп өрттөп койду. Ал азыр мынакей өрттөнүп баштады да. Анан азыр өрттөнүп экен. Ушундай туугандар. Terminal sick, alive, they come here to die. If someone dying here in a home, in a hospital, doesn't matter, he or she from family, beggar or family royal, we have to bring the body very similar position. We do purify here, the family giving flowers, color, rice, money. That is a different reason. The money we giving, by a way, go to the heaven. The color and flowers, when he or she come back, they will have a colorful life. Анан сууга таштап чыгат экен, деге сууга жуунушат экен, анан буларчы. Булай болгон сууга жуунушат экен. Ушул церемонияны, иш-чараны кылыш үчүн акча төлөнөт экен. Акча. Эң азы $200 төлөнөт экен, 20,000 рупийдей. Менеки. Бирок байлары көбүрөөк төлөсө болот да. Ушундай церемония кылып, анан өрттөш үчүн, тегиз өрттөнөт. Анан могу гүл болуп күйүп, анан сууга таштап чыгат экен, тигерге сууга жуунушат экен, ананчы буларчы. Могу ылай болгон карачылага жуунушат экен. Элдин баары карап турат экен монтип. Туугандары, жакындары, өтө туугандар тетиги жакта экен. Берип мушун. Муну азыр айтышты да. They cut the body? No. Нет, десять экен. Да? Целиком, да? А вот здесь вот уже лежит. Вон сожгли уже. Уже поджигают там ноги, пластиковом пакете. What's the flower? Yellow. The marigold. It's for smelling. No, it's for a holy color.
What's this? Black or what Color. color? Color. It's a black. No, it's offering color. Why they took the body? To exercise. Because they just purification. The family giving a last tribute. Ушинтип өрттөп салышат экен. Должны сейчас будет смотреть. Там And because the quantity is not so big, everybody, obligated to do this, or they can, use another way. I want to tell you, my brother. In all over the Nepal, 85% Nepalese love to do this kind of ceremony. 85%. Some Nepali into the ground, Yes. but you say Tanzania, right? In Tanzania, you used to the beautiful expansive coffin box. We don't use. Directly buried in the ground. And number third, sky burial. Do you heard about my brother? No. Sky burial? He was in the Himalaya, Buddha of Tibet. Buddhist family use that ceremony. Is that means somebody Buddhist who live in the Himalaya die, they take to the death body in a rotten mountain, and then they chop the body, Yeah. giving to the eagles, birds, so they can eat it. Oh. These three different flavors of life. Much happier. 24/7. Even in midnight. We have to. Yeah. Можно посмотреть, да, пойти? Пойдемте посмотрим.